досун таш менен ургулап кийин из жашырып кеткен адам кармалды. 2025-жылдын 22-сентябрында Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жаран БД кайрылып Д аттуу тааныш эркек киши аны таш менен бир нече жолу ургандан кийин из жашырып кеткенин билдирген. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул факты боюнча Ленин райондук милициясынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси хулиганчылык боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө чектүү катары 1968-жылы туулган Дылы аныкталып, Ленин район ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилди. Ал Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Кечээ 20-сентябрда ушул жерде болгон окуя боюнча экскаватордун айдоочусу мен болчумун. Ушул жерде мына асфальтка даярдоо иштерин жүргүзүп атканбыз убагында. Ушул жерге келип, жанагы Чанган үлгүсүндөгү машина кирип келип, ушул жерден башталды баардыгы. Жакшы эле түшүп барып айткан, байке бул жака киргенге болбойт. Бул жакта адамдар иштеп атат, мээнетин баалап коюңуздар сурамыз. Аркы айдап чыгып кетиңиздер, жакшы эле түшүндүрүп айткам. Ага карабастан ал бул жака чейин айдап келди. Анан мен артынан айдап келип, байке бул жака киргенге болбойт деп дагы эскерттим, дагы айттым. Ага карабастан мен ал кишиден, ал баладан өзүм адресиме жаман сөздөрдү уктум сразу эле. Анан ошонун айынан сөз чыгып кетти, ар кандай сөздөр болду. Баардыгы жаман сөздөр чыкты, баардыгынан. Ошонун себебинен жанагындай машина менен экскаваторду чалып салганга туура келди. Ушундай болду. Машинада эч ким жок болчу. Машинада данный момент, ошол моментте эч ким жок болчу. Биз сөздөн сөз чыгып, бул жакта менин коллегаларым да келип, аларды ажыратып, машинага отур кет десе дегенине карабастан эшикке түртүнүп чыгып, ушундай мен ушундай кылуу үчүн мен аябай укмуш элем, кыйын элем деген сөздөр менен келип чыкты бул окуянын баардыгы. Машина азыр штрафстоянкада турат. Машинанын ээси ал бала эмес экен, кыз экен. Жана видеодо көргөндөй ыйлап жүргөн кыздын машинасы экен. Ал кыз менен эч кандай конфликт болгон эмес. Ал кызга кийин билдик, биз машина ошол кыздыкы экен. Анан ооба машинасын талкалап салганыбыз үчүн анын ордун коюп бердик. $13,000 өлчөмдө акча каражатты ошол кызга бердик. Ал кыз өзүнүн кайра встречный заявлениясын жазып коюп, баарын мен эч кимдерди эмем жок, күнөөм жок, эч кимдерди күнөөлөбөйм, ушундай деп кетти. Ал кыз менен баардыгын кеңешип, баарын бүтүрдүк. Тигил бала менен да баарын бүтүрдүк буюрса. Мелкий хулиганство менен азыр сот иштери жүрүп атат буюрса. Ошолорду бүтүрүп алсак, калганын баары жакшы болот. Тиги бала менен эркекче кол алышып, баарын чечип алып, мени колдоп баардыгыңыздар фонд түзүп, ушундай колдоп атканыңыздарга чоң рахмат баарыңыздарга. Кыргыз элиме ыраазымын, баарыңыздарга ыраазымын. Техника кулап түшкөн. Аламүдүндөгү курулушта 3 адам каза болду. Аламүдүн районунун Каражыгач айылындагы курулушта 3 жумушчу каза болду. Милиция бул ишке жооптууларды кармады. Кырсык 22-сентябрда болуп, НБ ЖЧКсынын объектисинде бетон аралаштыргыч мунара орнотулуп жаткан. Андагы жабдуулар кулап, маңдайындагы имаратты басып калып, 30 жаштагы механик НБ, 35 жаштагы оператор ЖА жана экинчи оператор 1978 жылы туулган КЭ жана чет элдик жаран уранды алдында калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана милиция кызматкерлери сөөктөрдү урандылардын астынан алып чыгышкан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 270-беренеси тоокен курулуш жана башка жумуштарды жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Натыйжада 1979 жылы туулган АА, 1990 жылы туулган ИИ жана 1990 жылы туулган ЛБ кармалды. 23-сентябрь 2025 Ош Бишкек жолунда эртең мененки саат
8:00. Айдоочуларга эскертүү: тоо ашууда кар жаап, туман түшүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек-Ош жолунун төө ашуу тилкесинде туман түшүп, кар жаап жатат. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды коопсуздук эрежелерин так сактоого жана унаалардын дөңгөлөктөрдүн кышкыга алмаштырууга чакырат. Учурда жолдо милиция кызматкерлери нөөмөттө турушат. Аман эсен үйүңүздөргө жетүүңүздөргө биз тилектешпиз. Погода абдан суук, кар жаап атат.